Наценка деген эмне? Наценка бул товар же кызматтын өздүк баасына кошулган сумма же пайыз. Пайда табуу үчүн. Жөнөкөй түшүндүрмө. Эгер сен товарды 100 сомго алып, 130 сомго сатсаң, ортодогу айырма 30 сом. Бул наценка болот. Наценканын формуласы. Наценка барабар кашанын ичинде сатуу баасы, кемитүү өз наркы, каша жабылат бөлөбүз өз наркы, көбөйтөбүз 100%. Толук мисал, өз наркы барабар 50 сом. Сен 20 сом пайда кошкон келет. Анда сатуу баасы барабар 50, кошобуз 20 барабар 70 сом. Наценка барабар 20 сом. Эми пайыз менен эсептейбиз. Наценка барабар кашанын ичинде 70 сом, кемитүү 50 сом, каша жабылат бөлөбүз 50 сом, көбөйтөбүз 100гө. Наценка 40% болот. Маанилүү айырма. Наценка бул өздүк баадан эсептелет. Маржа бул сатуу баадан эсептелет. Бул эң көп кетирген ката. Тез түшүнүү үчүн мисал. Көрсөткүч менен маани. Өз наркы бул 100 сом. Сатуу баасы 150 сом. Наценка 50 сом, наценка пайызы менен 50%. Кайда колдонулат? Чекене соода, дүң соода, кызмат көрсөтүү, өндүрүш.